Мен Алым Сейитбек, Жалал Абад облысында Каракөл шаарында турам. Келечек тууралуу маалыматты ошо YouTube'дан көрүп калдым да, таап калдым. Анан бир балдар келип дагы элемандын ошо жанагы түшүндүрүп бераткан эмеси бар экен. Мындай интервью бар экен да, келип сурап элемандан сурап ошону калган кийин ойлонуп туруп анан кийин мен дагы элестеп бияка келдим да ошо. Түз эле кирип кеттим, мен коркпой келип сразу эле Баяманды кармадым да жас дедим ошо. Мен эми курс доллар аз эле да, анан кийин ошого расчет кылып туруп алакта где-то 28 000 эле да. Анан көтөрүлүп кетти, 2 миллионго жазылдым. Мында 2,5 миллионго жалсам жакшы болмок экен. 14 500 дегеним, 14 500 айына. Тамдыгы өзүм Бишкекте 2 кызым бар да. Бирөө азыр следичте атат, бирөө окуу жайын бүткөндө аяк буяк иштейт. Агамдын кыздарынын квартирасында жүрсүз, анан кийин ойлонуп туруп кыздарыма квартира алып берейин деп анан экөөнү эметтим да, ошо жашаганга хотя бы. Анан ошентип келип алып калдым. Оформление өзүм оформить еттим. Ооба. Бирок кыздарым жашайт. 2 кызым жашайт, болду. Сумманы алгандан кийин арестке койдук да, пока тиги алган немеден кутулмайынча ай сайын төлөп турабыз да, мындай бир жарагы сумманы төлөп турабыз деп. Анан кийин ошо 10 жылды 5 жылга кыскартганга мен аракет кылам. Кварталамдаганда коркот атпайбы? Коркпой келип келечекке келип ала берсе болот да. Келечектин эмелери жакшы, 5% суммасы да жакты. Анан гарантия бар да, коркпой келип ала берсе болушат. Эч кандай неме жок. Мен ойлонуп атпайм, дагы акчам болсо дагы бир квартира алайын деп атам.